Учу кыйрына көз жетпеген казак таласы. Карап олтурсаң, өткөн көчмөн тарыхты өзүнө камтып алган сейт. Бир карасаң, сырдуу да, сүрдүү да. Эми мен өткөн көчмөн тарыхка кайрылбай ак койдум. Турмуш шартка байланыштуу азыркы учурда казак жергесин жердеп жүргөн мекендештер менен баарлашып, өткөн көрсөтүүбүздө Кустанай жергесинде жашап, иштеп жүргөн жердештерибиздин алабалын айтып берген элек. Азыркы багытыбыз Астанадагы мекендештерибиз жөнүндө болмокчу. Астана борбор болуп түзүлгөнүнө 17 гана жыл болсо да, көз жоосун алган көркөм шаар болуптур. Бир кездеги борбордон алыс жайгашкан Семипалатинск, андан соң Акмоло, азыркы Астананы учурунда борбордун Алматыдан түндүк Казакстандагы Ишим дарыясынын жээгине которуу демилгесине көбү ишенбегендей мамиле кылышкан. Бул демилгенин башында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өзү туруп аягына чыкты. Азыркы күндө Астана 800 миңдей калкы бар, көз жоосун алган имараттар, Азия менен Европанын айкалышкан үлгүсүн берип турган заманбап архитектурадагы борборго айланган. Бул жерде Казакстан Республикасынын президентинин резиденциясы, мажлис имараты, шаардын жетишкендиктеринин белгисин берип турган Байтерек монументи, пирамида үлгүсүндөгү салынган Тынчтык жана келишимдүүлүк сарайы, Хан Чатыр оюн зоок борбору, башкы мечиттин имараты жана башка көптөгөн курулуштар Казакстан Республикасынын экономикалык, саясий жактан өнүгүп жаткан өлкө экендигин далилдеп турат. Көркөмү көз тайгылткан имараттар менен кошо маданият окуу жайлары, мекемелери айкалышып, шаардыктардын бийик маданияттуулугу көзгө урунбай койбойт. Маданият өлкөнүн негизги багыттарынын бири экендигин мамлекеттин маданият менен искусствого түзүлгөн шарттарынан улам байкаса болот. Астанадагы мындай көз жоосун алган имараттардын арасында мындай Астана опера жана мамлекеттик опера жана балет театры өзүнүн сыймыктуу ордун ээлеп турат. И добротою обнимает людей счастливая пора. Город мой, ты стал моей судьбой, мечты столицей, земли моей волшебною страницей. 17 жылдын ичинде учу кыйрына көз жетпеген казак талаасында кооз борбор өсүп чыкты. Биз ал убакта революциялык күрөштөр менен алек болуп артка кетип, жыйынтыгында таланттуу жаштарыбыз ар кайда тарап, экономика өнүкпөй, элибиз базардан башы чыкпай калды. Астанада да мекендештерибиздин негизги кесиби соодагерчилик. Мекендештерибиздин кандай шартта соодагерчилик кылаарын байкап, Астанадагы эң чоң ортолук базарына кайрылдык. Бул жер Астанадагы эң чоң борбордук базарлардын бири болуп эсептелинет экен. Бул жерде биздин мекендештерибиздин саны болжол менен 3000 тегерегинде соода кылышат. Жакынкы күндөрдө Казакстандын жаңы мыйзамы боюнча мына окшогон жайма базарлар жоюлуп, заманбап жаңы дүкөндөргө ээ болуш керек экен. Мына ошондон кийин биздин мекендештерибиздин алабалы кандай болот, ал белгисиз. 1994-жылдары мен келгенде бир да кыргыз жок болчу бул жерде. Мен келгендечи, 1-2 жыл мен өзүм эле бала чакам менен иштеп жүрдүм. Анан кийин эле баягы миграция агым көбөйө баштады, Россияга кетип, түш тарапка таркады го. Ошондо бул жерге да келе баштады адамдарчы. Келгенде көп эле мага келет эле. Каерден квартира таап бересиз? Бизди жайгаштырып коюңуз. Кандай сатсам, каерге турам? Көрсөтүп койсоңуз деген көп суроолор менен кайрылат эле. Анан жатаканама ээрчитип барат элем, жүрү бүгүн квартира табылгыча мени менен жата тур деп. Көп эле жардам бердим эми. Канча жылда бердиң? Келгениме азгантайлык болду.
Жумуштан сырткары кандай эмне иш кыласыңар, кандай эс аласыңар, ушу жөнүндө айтып бересиңби? Жумуштан сырткары биз эс алууларга чыгабыз. Мындай Кыргызстандан келген концерттерди көрөбүз, эс алабыз, жакшы. Казакча кичине чалып сүйлөп калыпсыңар го. Тилиңерди сактаганга кандай эмне аракет кылып атасыңар? Жок, тилибизди сактайбыз, тилибизди сатпайбыз. Кичине да чалып сүйлөп калыпсың. Анча. Канча болуп калды? 8 ай болду. 82-жылдан 2003 жылга чейин башты 20 канча 22 жыл мектепте иштедим. Анын ичинен bir 15 жылга жакын директор, 2 жыл завуч болуп иштедим. Биринчи келерде ошол 2002 жыл келгем. Айлык аздыктан мен мектептен мугалимдикти таштап келе бергем. Азыркы мезгилде мурункуга салыштырганда абдан жакшы. Кыргызстанда деле айлык жакшы. Көтөрүлүп калды. Бул жакта эми жумуш жакшы, балдар иштейт. Аларга баш көз болуп. Кудай буйрса биз дагы өзүбүздүн мекенибизге кайтабыз. Жаңы жакшы проекттер менен барабыз деген ойлорубуз бар. Бул жердеги көпчүлүк ойлойт, мындай окубаган, мындай басыртта мигрант болуп жүргөн, андай эмес. Бул жердеги да көптү көргөн, акыл көрөңөсү терең эмелер бар, жаштар бар. Бул биз жакшы проекттер менен барып, биз деле Кыргызстанга бир салымыбызды кошобуз деген ниетибиз бар. Антип эле биз өзүбүзчө эле иштеп алып, кайра кетип калгандай ниеттерден алыспыз. Барабыз. Базардагы соода кылган мекендештерибизди беймаза кылган нерсе айрым укук коргоо кызматкерлери обжок тийишип текшерүүгө ала беришет экен. Булар биздин документибизди алып кетишет, бар текшеришет, жиберишет. Бирок кандай десем, убактыбызды күйгүзүп атат да. Биз деген кармап кеткенде биздин контейнерибиз бош калат. Биз эми ал контейнерибизди кимге каратабыз? Может урдап кетиши мүмкүн. Ошол жактардан айтып атабыз да. Мүчүт этиши действительно мүчүт этет. Көптөгөн кыргыздар ыйлап атышат, действительно. Ага эч нерсе жок. Көп ыйлап атышат. Азыр мисалы мына бүгүн канча деген мисалы балдарды кармап кетишти. Канча көп, например. 1-2 газель толтуруп алып кетишти. Бардыгынын документтери нормально. Барат, как мазактаган сыяктуу да, алып барат. Документтерин текшеребиз дейт, акчасын алабы, албайбы, аны билбейм мен точно. Бирок как мазактаган сыяктуу кылып атат да. Эми бизде посолубуз мисалы вообще иштеген мен билбейм мен, көрүлөкпүз, тааныбайбыз да, биз консулубуз, посолубуз ким экенин тааныбайбыз. Канча деген кыргыздар мына жерде билимдүү кыргыздар жүрөт. Бардыгына келип жолукса болот, бардыгына келип турабы? Бардыгына келип, мен посолмун, мен консулмун деген эч ким жок бул жерде. Борбордук Азиядагы Кызыл Жарым ай коомунун алдындагы Астанадагы мигранттарды колдоо көрсөтүү борбору мигранттар үчүн ар кандай багыттагы иштерди алып барат. Неправительственная общественная благотворительная организация, гуманитарная организация, главной целью которой является оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения. Мигранты сейчас в Казахстане тоже входят в эту категорию, так как они приезжают на территорию чужой страны, часто не зная языка, не зная местного законодательства, трудоустраиваются здесь, либо живут и оказываются часто в сложных ситуациях, когда им нужна помощь. Поэтому мы оказываем помощь мигрантам. У нас именно информационно-образовательные центры для мигрантов открыты в 8 городах Казахстана. По проекту Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца предоставление возможности мигрантам и вернувшимся из миграции в регионе Центральной Азии улучшать качество жизни и защищать свое достоинство. Так называется проект. И он действует, это региональный проект, действует в 4 странах Центральной Азии. Это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. И это 3 страны исхода мигрантов, получается, и мы страна как принимающая мигрантов, куда мигранты едут в основном работать. Мы оказываем помощь в информации, предоставляем юридические, социальные консультации, проводим образовательные такие сессии, обучающие сессии по здоровому образу жизни, по первой помощи, чтобы мигранты, приезжая
сюда, оказавшись не оказались, во-первых, это профилактика, чтобы они не заболели, не оказались в трудной жизненной ситуации. Если же уже такая ситуация есть, они могут обращаться к нам за консультацией, и мы можем обратиться в необходимые органы, либо дать консультацию, какие действия им необходимо делать, чтобы выйти из данной ситуации. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, арам-тарарам, парас, тарам-парарам-парарас. Соодагерчиликтен сырткары ар кандай тармактарда, анын ичинде Кыргызстанда маданият жана искусство жаатында түзүлгөн татаал кырдаалдан улам көпчүлүк жаштар казак жергесинен колдоо тапкан. Алардын бири Адыл, бул жердеги чыгармачыл жаштардын сүйгөн жетекчиси. Раз, два, поворот! Бишкек хореографиялык окуу жайын окуп бүтүргөнүм ошо эң биринчи Арунов Бакытбек менин өзүмдүн мугалимим болгон. Ал Москвадагы баягы ошо Советтер Союзу убагындагы бичилердин хореографтардын арасында Пушкин деген бир биздин атагы чыккан хореограф болгон ошо Советтер Союзунда. Ошол Пушкин деген анын колунда өтө эң бийик деңгейлерге жеткен окуучулар, хореографтар, бичилер чыккан. Ошонун бир эң акыркы бир шакирттери болуп Бакытбек Арунов деген биздин немебиз болду, агабыз болду. Бибисара Бейсеналиеванын өзүнүн немеси, партнеру болуп. Ошол кишинин колунда тарбия алып, именно хореография жагында, классикалык би жагында тарбия алып, ошол кишинин колунда өсүп бүтүрүп чыктым. Хореографиялык окуу жайын 99-жылы. Ошол эле убакта акыркы курстарды бүтүрүп аткан убакта Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында уже бичи катары уже иштеп 2002-жылга чейин ошол жерде иштеп театрда, биздин чоң театрда. Ошол театрдан немеге Астана акиматынан чакыруу менен адамдар келип, ошо бизди ошол Астана акиматына чакырып Астанага алып кетишти. Бул жердеги чыгармачыл инсандарга түзүлгөн шарттар, айлык маянасы, чыгармачылыктын мындан ары өнүгүшүнө, өсүшүнө түрткү берип, тынымсыз изденүүдө болушат экен. Адыл очень трудолюбивый человек. Вот он, когда ставит постановки определенные, он и телом, и душой вкладывается, как бы, чтобы получился красивый номер. И вот именно сейчас у нас работа именно с детьми. Мы готовимся к концерту, посвященному ко Дню учителей. И работа с детьми, вы сами понимаете, что это не каждому дается, что это сложно, что это нелегко найти общий язык. Потому что у нас дети от 3 лет до 15 лет, вот такой возраст, и большие коллективы, да, с ними работать очень непросто, но когда приходит Адыл, вот это, я не знаю, у детей сразу горят глаза, да, они с желанием, с любовью, прям все так делают, они устают, и когда мы заканчиваем с репетицией, они говорят, нет, мы хотим танцевать еще. Я не знаю, просто первый раз вижу такого хореографа, действительно, который любит свою работу, который это делает с душой. Вот, он очень такой яркий, солнечный, трудолюбивый, интересный человек, который всегда поддержит, поймет, поставит, у него свое видение. Творческие люди, они очень такие не похожие на нас обычных, вот, и поэтому мне очень приятно с ним работать. Я очень рада, что мне посчастливилось встретить такого человека, что мы сейчас работаем на одном проекте. Астанадагы эмгек мигранттарынын көпчүлүгү күнүмдүк акча табуунун аракетинде гана болуп, балдарынын келечегине байланышкан тилин, маданиятын, үрп-адат, каада салтын өнүктүрүүдө кайдыгер мамиледен улам буга карата аракетин деле анча байкабадык. Ага карабай, Астанадагы Казакстан элдеринин ассамблеясынын мүчөсү, Астанадагы Кыргыз этно борборунун жетекчиси Шавкат Исмаилов жигердүүлүк менен иш алып барууда.
мы видим очень большую актуальность проблемы обучения, сохранения языка, особенно языка, среди детей и молодежи. Почему? Потому что они пребывают в другом социокультурном пространстве. Очень важно именно традиции семьи, традиции воспитания, те, которые исторически закладывались, и важно их сохранить. Вот с этой целью мы создали кыргызскую воскресную школу Кутпилим. С 2007 года она у нас функционирует на постоянной основе. Ну, первоначально зарплату и помещение, все мы финансировали сами. Вот, приглашали учителей из Кыргызстана, здесь. Вот. Ну и в 2009 году, уже когда мы стабильно начали работать, вопрос мы подняли на уровне акима города, и нам выделили школа, там отдельный класс, и хореографический зал для занятий, и небольшую ставку преподавателя. И со временем, когда мы начали уже показывать свою работу, нам дополнительно дали еще полставки преподавателя, одну ставку художественного руководителя и одну ставку хореографа. Бул мектепте кыргыз мигранттарынын саны 500гө чукулдап калса да, жекшембилик мектептерине саналуу гана балдар катышат. Кыйналган нерсебиз ошо китеп жагынан кыйналабыз. Анан бизге специалисттер жетишпейт. Ошо хореография боюнча, ошо кыргыз тили боюнча бирок специалисттер жетишпейт. Анан китепти мына жазып азыр Казакстан менен Кыргызстан биргелешип китеп чыгарып атабыз, бирок кичине каражатыбыз жетпей, азыр китебибиз токтоп турат. Китеп жагынан. Окуган балдар мүмкүнчүлүккө жараша өз тарыхын, элибизден чыккан белгилүү инсандарды, кыргыз элинин маданиятын, үрп-адатын үйрөнүп, майрамдык иш-чараларда активдүү катышат. Жекшембилик мектепте би бөлүмү да иштейт. Анда кыргыз бийлеринен элементтерди үйрөнүп, кызыгуу менен катышып турушат экен. Азыркы күндө канчалаган мекендештерибиз дүйнөнүн ар тарабында эмгектенип жашап жүрүшөт. Биздин тилек каякта, кандай абалда жүрүшсө дагы бир кездеги жолон агабыз сыймыктанып, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп жазгандай, башка жерде кыргыз тилин, маданиятын, үрп-адат каада салтын бийик, татыктуу, сыймык менен алып жүрүшсө деген тилек менен Кыргызстаныбызга кайттык.